СТВ каналынын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону уюштурууга 137,3 миллион сомго смета түзүлүп бекитилди. Бишкектеги кинотеатрлар 1-декабрдан тарта ачылат. Орусия Кыргызстанга гуманитардык жардам көрсөттү. Ишкерликти колдоого алууну кеңейтүү үчүн эл аралык өнөктөштөр менен күч аракетти чыңдоо маанилүү. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Борбор Азия боюнча директору Нил Маккейн менен жолугушуусунун жүрүшүндө билдирди. Новиков Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын учурдагы портфели $330 миллион түзөөрүн, мамлекеттик программалар боюнча 44 долбоор ишке ашырылып жатканын айтты. Премьер-министрдин милдетин билдиргенде, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы негизги басымды кичи жана орто бизнести өнүктүрүүгө, инвестициялык климатты жакшыртууга жана каржылоого карай жеткиликтүүлүккө коет. Бул милдеттер Кыргыз өкмөтүнүн алдына коюлган милдеттер менен толугу менен дал келет. Өз кезегинде Нил Маккейн финансы институту мындан ары да Кыргызстан менен активдүү кызматташууга даяр экенин белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар алардын аткарылышы үчүн ыкчам чечүүнү талап кылган биринчи кезектеги долбоорлорду талкуулады. Кыргыз өкмөтү Кытай Эл Республикасы менен мындан ары карай соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар. Бул туурасында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ту Девень менен жолугушуусунун жүрүшүндө билдирди. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Кытай тарапка коронавирустук инфекциянын жайылышына каршы күрөштө үзгүлтүксүз көрсөтүлүп жаткан колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Тараптар Кыргыз-Кытай соода жана инвестициялык кызматташтык актуалдуу маселелерин талкуулашты. Элчи мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Кытай тилкесиндеги торукарт жана эркештам өткөрүү пункттарынын толук кандуу иштеши жөнүндөгү маселени айтты. Кыргыз тарап чек арадагы өткөрүү пункттарынын ишин жандандыруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Бул жүк ташуучу унаалардын өтүү көлөмүн көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Жолугушуунун катышуучулары кырдаалды чечүү боюнча эки тараптуу алгылыктуу варианттарды издөө зарылчылыгы жөнүндө пикирге келишти. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону уюштурууга 137,3 миллион сомго смета түзүлүп бекитилди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматынан билдиришти. Мыйзамга ылайык шайлоону уюштуруу, өткөрүү жана көзөмөлдөөгө кеткен каражат республикалык бюджеттен алынат. Бул сумманын ичинен 2475 шайлоо участогун добуш берүүгө даярдоого каражат бөлүнөт. Анын ичинен 45 шайлоо участогу чет өлкөлөрдө жайгашкан. Ошондой эле биометрикалык идентификация боюнча жабдууларды, компьютерлерди, урналарды, бюллетендерди да жеткирүүгө жана санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыздоого каражат бөлүнөт. Мындан тышкары шайлоо убагында күнү-түнү иштөөгө туура келгендиктен комиссия мүчөлөрүнө, техникалык кызматкерлерге жана тартипти сактап турган милиционерлерге тамак аш каралган. Конституциялык реформанын канчалык кереги бар? Мына ушул суроонун айланасында акыркы күндөрү талкуу көп болууда. Учурда баш мыйзамды реформалоо боюнча долбоор даяр болуп, коомчулуктун сынына коюлган. Баш мыйзамды өзгөртүү учурдун талабыбы же ага коомчулук канчалык муктаж? Бул суроого аймактык кабарчыбыз жооп издеп көрдү. Сунушталып жаткан Конституциянын жаңы долбоорунда президенттин укуктары кеңейтилген. Ошону менен катар мамлекет алдында жоопкерчилиги дагы күчөтүлгөн. Жаңы мыйзам боюнча президент өлкө башчысы болуп саналат жана аткаруу бийлигин жетектейт. Мындан тышкары мыйзамда президент 5 жылдан 2 мөөнөткө гана шайланаары көрсөтүлгөн. Аны менен катар жаңы редакцияда депутаттардын санын 90го кыскартуу белгиленген. Тагыраагы жаңы баш мыйзамда өлкөнү алдыга жылдыруу жана өнүктүрүүдө президенттин жоопкерчилиги күчөтүлгөн. Андыктан коомчулук бул долбоорду колдоо зарылдыгын белгилеп, эң негизгиси баш мыйзам элдин жашоо турмушун жакшыртууга багытталышын эскертишет. Негизи элдин турмушу бул конституция. Элдин турмушунан алыс болбош керек. Өзүбүздүн нукура улуттук каада салып, эмебиздин баарын киргизип туруп, улуттук идеологиянын негизинде конституция кабыл алыш керек. Мен мунуга өзгөртүүгө мен макулмун. Бирок жанагы мен айткандай нерселерди эске алса. Мына парламенттик шайлоодон 2 шайлоо өтүп кетти. Жыйынтык берди? Берген жок. Президент айласы кеткенде мына ушуга барып атат.
Бул туура нерсе. Биздин конституциябыз. Бизди чече турган, биздин турмушубузду оңой турган жакшынакай мыйзамдарды кабыл алган конституция болот го деген ойдомун. Талкууга коюлган баш мыйзамда элдик курултай тууралуу берене киргизилген. Мыйзам долбоорун түзүүчүлөр бул ирет элдик бийликти чыңдоону туура көрүштү. Тагыраагы мыйзам боюнча элдик курултай президенттин жана парламенттин отчетторун угуп, айрым чиновниктердин иши натыйжасыз болсо, кызматтан алуу боюнча сунушту эл берери айтылган. Аталган мыйзамды Талас шаар кеңешинин төрагасы колдойт. Бирок элдик курултай десе эле айрым адамдар, саясий күчтөр биригип алып өз кызыкчылыгы үчүн ар кандай сунуштарды бийликке бериши анык. Элдик курултайды мыйзам талаасына алып келүү үчүн курултайга жергиликтүү кеңештердин депутаттары кириши керек. Ошондо ал реалдуу болмок дейт Адылбек Жусупбеков. Курултай институтун булар киргизсе, мен ойлойм, ошо курултайдын делегаттарын жалаң ошо айылдык кеңештин депутаттары, шаардык кеңештин депутаттарын бардыгын коштуруп чакырып, жол болсо ошо курултайга коюлган маселенин бардыгын ошо кеңешке чүрүш керек өкмөт. Өкмөт чүрүп, ошол жерден жергиликтүү кеңештер жана жогорку кеңеш өздөрүн ошо чечимин токтом менен бекитип өкмөткө жибериш керек. Эгерде ошол жерден өкмөттүн ишмердүүлүгүнө 2-3 бөлүгү канаттандырбайт деп жооп берсе, анда өкмөт отставкага кетиш керек. То есть мындай болбош керек да, өкмөт бул президенттин дагы жогорку кеңештин дагы марионеткасы болбош керек да. Бул деген жалпы элдик болуш керек. Курултайга эл шайланган жергиликтүү кеңештин депутаттары гана катыш керек деп ойлойм. Ошондо дежур адамдар же атайын дайындалган адамдар барбайт. Кызуу талкуу жараткан баш мыйзамда бир катар өзгөртүүлөр бар. Жалпы жоонан мыйзам Кыргызстандын жыл сайын артка кетпей, алдыга карай өнүгүүсүн көздөйт. Мындай пикирин милициянын ардагери Алтынбек Шербакунов билдирет. Анын айтымында буга чейинки парламенттин ишин көрдүк, жыйынтык жок. Эми президентке да жоопкерчилик жүктөлүшү керек. Парламентаризмди көрдүк. Бул бизге эртелик кылат экен. Биздин кыргыз элинин менталитетине туура келбейт экен. Күчтүү президенттик башкаруу керек. 30 жыл артка кетпейбиз. Кээ бир саясатчылар айткан боюнча. Баягы Ленин айткандай, мүмкүн 2 кадам артка, 1 кадам алдыга кетербиз. 30 жыл кетпейбиз. Ошону көрөлүк. Көрүп тургандан кийин элдин талабын, элдин мүдөөнүн аткарыш керек. Реформа керек. Реформа керек. Баш мыйзамдын долбоорун колдогондордун пикиринде мурунку конституция өлкөнү өнүктүрүүгө иштей алган жок. Андыктан баш мыйзам өлкөдөгү турмуш шартын жана оор кырдаалга жараша өзгөрүүлүгө дуушар. Эми сунушталган долбоорду жактырып, мыйзамдын жеке кызыкчылык үчүн эмес, элдин, мамлекеттин келечеги үчүн иштешине жол берүү керек. Элдин талабы, элдин каалоосу күчтүү президенттик башкаруу керек бизге. Ошондо бир адам жоопкер болот. Ошол адамдан эл сурап алат. Эл сурап алат. Анан азыр эч ким эч нерсеге жооп бербей жатат да. Ошол себептен күчтүү президенттик башкаруу керек. Ал эми айрымдар жаңылануу үчүн бир катар өзгөртүүлөр жана кошумчалар киргизилип жаткан баш мыйзамды дароо эле кабыл алып коюуга шашылуунун кажети жок дешет. Жеке көз карашым боюнча, биринчиден президенттик шайлоону өткөзүп алып, андан кийин жогорку кеңешти өткөзүп, андан кийин шашпай баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга алып чыкса туура болмок деп ойлойм да. Сунушталып жаткан баш мыйзамда партиялык тизме менен шайлоо четке кагылып, мурункудай бир мандаттуу шайлоо көрсөтүлгөн. Ошондо шайлоочулар партияга эмес, өзү татыктуу деп эсептеген талапкерлерине добуш бере алат. Мындан тышкары мыйзамда дагы бир катар жаңылануулар камтылган. Учурда баш мыйзам коомчулуктун талкуусуна коюлуп каралууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Бакберди Ашубеков, Талас шаары. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Карганбек Самаков Кыргызстанды өнүктүрүүнүн экономикалык программасын сунуш кылды. Анын алкагында мамлекеттин казынасына киреше алып келүүчү ири долбоорлор, ГЭСтердин жана Тоген металлургиялык комбинаттардын, заводдордун иши каралган. Теманы кабарчыбыз улантат. Анан сотко келгенде ар бирден жаңылык чындыкты айтып берди. Биринчи улуттук долбоорго ылайык Кыргызстанга ири инвестиция тартып келе турган мамлекеттик банк түптөлөт. Анын акциясы 100% мамлекетке гана таандык болуп, уставдык капиталга ээ болот. Энергетика объектилери, 30дан ашык минералдарды жана металлдарды камтыган кен байлыктары, Ош жана Бишкек аэропорттору, завод, фабрикалар кирмекчи. Биздин Кыргызстандын баягы эгемендүүлүктү алып өзүнчө түтүн буланткандан бери 29 жылдын жүзү болбоду. 30 өкмөт алмашты жана башка болду. Бирок ошол бир орунда баягы
баткакка тыгылган унадай болуп турабыз да. 94-жылкы бюджетибиз 1,7 миллиард болсо, бүгүнкү күндө деле 1,7 миллиард доллар да. Менин жапон досторум айтат, силер таза алтындан жасалган диванга отуруп алып, ички мустак экен деп айтасыңар деп айтат. Ошондой эле социалдык турак жай куруу жана шаарлардын инфраструктурасын жакшыртууга багытталган долбоорлор бар. Аларды ишке ашыруу үчүн төмөнкү пайыз менен ири инвестицияларды өлкөгө тартып келүү каралган. Бул проект бул жомок сыяктуу мурда бир ойлоп көрбөгөндөй өтө ири келечектүү проекттердин бири болуп атат. Эгерде ушул проект ишке ашып кетсе, бийлигибиз, жетекчилерибиз колдоп, элибиз колдоп ишке ашып кетсе, Кыргызстан келечекте гүлдөгөн өлкөгө, гүлдөгөн элдерибизге, айылыбызга айланат деп ойлоймун. Мамлекеттик банкынын уставдык капиталы 400 миллиард доллардан ашуун болот. Алыскы жана жакынкы мамлекеттер, эл аралык уюмдар, каржылык институттар Кыргызстанга инвестиция салууга багытталат. Мамлекеттик банк сурай турган кредиттин суммасы 25 миллиард АКШ долларын түзмөкчү. Карганбек Самаков бүткүл кыргыз элине төбөсү көрүнгөн жигит, аябай бир жакшы бийик масштабтуу сонун проект түзгөн экен. Келечегибиз кең экен. Эгерде жакшы ушу Карганбекке окшогон жигиттер жакшы иштеп берсе, экономикада болобу, мына биз музыка жагында, искусство жагын биз өнүктүрүп атсак, экономиканы, саясатты башкалар жасап атат. Мынакей ошонун бири ушу Карганбектин бүгүнкү проектиси бардыгыбызды катуу кубандырды, келечекке бир үмүт эттирди. Биринчи кезекте өлкөнүн экономикасын өстүрө турган ишканаларды курууга көңүл бөлүнөт. Улуттук долбоордун алкагында Кыргызстандын минералдары корпорациясы, энерго курулуш, метро, Шабдан Баатыр, алюминий нарын мамлекеттик заводу сыяктуу жана башка ондогон ишканалар салынмакчы. 30 жылдан бери саясат менен аралашып отуруп, экономика жаатын, өндүрүш жаатын, инфраструктура жаатын, курулуш жааттарынын баары бир калып кеткен өңдүү да. Ошондуктан мен ушул ойлорум бүгүнкү СКС экономикалык программа бир чейрек кылымдан бери ички дүйнөмдө менен кошо жашап жүрөт да. Ошону эли журтума тартуулап, бул жерде эртең мен кандидаттыгымды кое калайын деген эч кандай ой жок. Биздин элибизди, мамлекетибизди ушу саясий экономикалык батактан бир соруп чыгып, жакшынакай жолго салып, өзүнүн нугуна салып, экономикалык бир чоң жетишкендерге ээ болсок деген ой пикир менен бүгүн эл журтубуз чакырып алып кичине презентация кылалы дегенбиз. Бир караган кишиге Карганбек Самаков сунуш кылып жаткан бул экономикалык долбоор ишке ашпаган кыялдай сезилиши мүмкүн. Бирок Карганбек Самаковдун бир учурда Кытайга катталып кеткен Манас дастанын кыргыздарга кайтарып берген атуулдук аракетин эске алганда, бул долбоор жакынкы жылдарда ишке ашат деген бекем ишеним жаратат. Өмүрбек Тилебаев, Асылбек Курманалиев, СТВ. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 378 адамдан табылып, 4 жаран каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, оору жугузгандардын көбү Бишкекте, ошол эле учурда 455 адам коронавирустан айыгып чыкты. Ал эми акыркы күн ичинде COVID-19 илдетинен 4 адам каза болгон. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 2851 бейтап, амбулатордук түрдө 3832 бейтап дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 70.744 адам коронавирус жуктурган, алардын ичинен 61.593 киши айыгып чыкса, 1.245 адам каза болду. Орусия Кыргызстанга гуманитардык жардам көрсөттү. Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы менен биргеликте ишке ашып жаткан долбоорго 8 миллион долларга жакын каражат бөлүнгөн. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоого багытталган долбоор тууралуу кийинки сюжетте.
Жакыр жашаган үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү үчүн 9000 тоннадан ашык азык-түлүк сатып алынган. Миңдеген үй бүлөлөргө бериле турчу гуманитардык жардамда күнүмдүк керектелүү үчүн негизги азык-түлүк болгон ун менен өсүмдүк майы бар. Прежде всего, Россия традиционно оказывает возможную помощь Кыргызстану. Россия Кыргызстанга ар дайым көмөк көрсөтүп келет. Ушул жана кийинки жылга 8 миллион доллар бөлүнгөн. Ал каражатка азык-түлүк продуктулары алынат. Бул жылы 9000 тонна май жана ун аймактарга жеткирилет. На следующий год выделено 8 миллионов. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы менен 2008 жылдан бери кызматташат. Көмөк көрсөтүү үчүн негизги донор Россия Федерациясы. Өлкөгө келген азык-түлүк 7 облуска бөлүштүрүлөт. Жардамды муктаж үй бүлөлөргө даректүү жеткирүү жергиликтүү бийликтин мойнунда. Мына быйылкы жылы дагы ушул ковид мезгилинде биздин ошол азык-түлүк программасы негизинде көп жардамдар берилди. Биз Чүй облусунан башка бүт облустарга мына 4200 тоннадан ушу ковид мезгилинде дагы ушу ун жана май түрүндө жардамдар берилип, жеткирилди өз убагындачы. Коронавирус пандемиясы көпчүлүктү түйшүккө салды. Айрыкча күнүмдүк иш менен алектенип, тиричилик кылгандардын жашоосу бир топ эле кыйындады. Себеби өлкөгө чектөөлөр киргизилгени, алардын жумушу да токтогон. Через проекты продукты за обучение, продукты за работу. Жыл сайын 100 миңден ашык үй бүлөгө жардам көрсөтүлүп келет. Россия тарап бөлгөн каражат менен жардам бере турчу адамдардын санын дагы да көбөйтөбүз. Бул болсо өлкөдөгү кыйын кырдаал учурунда көпчүлүккө жардам болот деген ишеничтебиз. Наша организация. Айта кетсек, Орусия Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо боюнча долбоорлорду, анын ичинде башталгыч класстын окуучуларын ысык тамак менен камсыз кылуу долбоорун каржылоону улантат. Нурай Кайратова, Самат Асанбай уулу, СТВ. Бишкектеги кинотеатрларды 1 декабрда ачуу чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев кабарлады. Анын айтымында республикалык штаб залдын 50% гана толтуруу шарты менен кинотеатрларды ачууга уруксат берген. Кинотеатрлар ушул жылдын 17 мартында пандемияга байланыштуу жабылган. Маданият министрлиги маалымдагандай, 7 айдан бери бул тармак ири каржылык жоготууларга учурады. Апрель айынан бери кинотеатрлардын 1000ге жакын кызматкерлерине экономикалык ишмердүүлүккө тыюу салынгандыгына байланыштуу эмгек акы төлөнгөн эмес. Ошондой эле республикалык бюджеттин киреше бөлүгү болгон тасмаларды ижарага алуу жана аны сатуудан акча чогултуу боюнча келишимдик милдеттемелер бар. Айта кетсек, 2019 жылы өлкөдөгү кинотеатрлардан бюджетке 100 миллион сом түшкөн. Бүгүн Бишкекте ачык коомчулук, ачык ЖМК темасында медиа форум болду. Ага мамлекеттик кызматкерлер, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Иш-чара Европа биримдигинин, коомдук кеңештердин жана ЖМКнын өнөктөштүгү, ой пикирлерди эркин билдирүү, адам укугун алдыга жылдыруунун демократиялык платформасы долбоорунун негизинде уюштурулган. Форумдун жүрүшүндө демократиялык өлкөдөгү сөз эркиндиги, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүлүгү талкууланды. Айта кетсек, долбоор 2019 жылдын ноябрь айынан 2021 жылдын октябрь айына чейин Европа биримдигинин колдоосу менен жүзөгө ашууда. Программаны дүйнөдөгү акыркы кабарлардын топтому улантат. Америка Кошмо Штатынын президентин шайлоодо жеңишке жетишкенин жарыялаган Джо Байден президенттик кызматка киришкен алгачкы 100 күнүн миграция реформасына жана коронавируска каршы күрөшүүгө арналарын NBC каналына берген маегинде маалымдады. Байден Сенатка 11 миллиондон ашуун каттоосуз жүргөн мигрантка жарандык берүү жөнүндө иммиграциялык мыйзам жибергенин айтты. Ошондой эле Трамптын аба ырайына жана адамдын ден соолугуна зыян алып келген айрым мыйзамдарын жок кылууга ниеттенип жаткандыгын билдирди. Байден Трамптын кетирген каталары үчүн тергөө ишин козготпой тургандыгын айтып, Америка коомчулугунун ишенимин калыбына келтирүүгө убада берди. Мындан тышкары, Байдендин келишими Барак Обаманын 3-чү мөөнөткө жол алышы деген кептер жаңылыш экенин, андай болуусу мүмкүн эместигин баса белгиледи.
Бир сутка ичинде Казакстанда 720 адамдан коронавирус аныкталды. Мындай маалыматты өлкөнүн ыкчам штабы жарыялады. Жаңы катталган бейтаптардын саны боюнча алдыга чыгыш Казакстан облусу чыккан. Бул облуста жаңы 160 бейтап катталды. Пандемия башталгандан бери Казакстанда жалпы 127.580 адам коронавирус аныкталган. Ошондой эле дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 59 миллион адамга жеткенин Джон Хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн. Маалыматка ылайык, дүйнөдө 59 миллион 70.488 адам коронавируска кабылса, 1 миллион 394.694 адам каза болгон. Француз полициясы шейшембиге караган түнү Париждин борбордук бөлүгүндөгү республика аянтында мигранттар үчүн уюштурулган лагерди күч колдонуу менен таратты. Укук коргоо органдары өтө катаал аракеттенип, операция соңу мигранттар жана аларды коргогон укук коргоочу активисттер менен кагылышууга жеткирди. Полиция 500дөй чатырды жыйнап кетти. Анда жаткан мигранттардын кээсин күч менен сыртка сүйрөп салышты. Башында бир нече активист полициянын алдын тосоо чыгып, баарына документ, баарына турак жай деп кыйкырышты. Полиция аларды көздөн жаш агызган газ, союлдарды колдонуп, туш келди чачыратып кубалады. Белгилей кетсек, Франциянын президенти Эммануэль Макрон мыйзамсыз жүргөн мигранттарга каршы катаал саясат жүргүзүүдө. Көпчүлүк мигранттар Кале аркылуу Британияга өтүп кетүү аракетинде Францияга келген. SpaceX жана Tesla компанияларынын башчысы Илон Маск Microsoft ишканасынын негиздөөчүсү Билл Гейтсти артта калтырып, дүйнөдөгү эң бай адамдын тизмесинде 2-орунга чыкты. Бул тууралуу Bloomberg Billionaires Index рейтинги аныктаган. Макстын байлыгы бир жыл ичинде 100,3 миллиард долларга өсүп, учурда 127,9 миллиард долларга жетти. 3-орунга түшүп калган Билл Гейтстин капчыгында 127,7 миллиард доллар бар. Биринчи орунда мурдагыдай эле Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос калууда. Анын байлыгы 182 миллиард долларга жетти. Ошондой эле эң бай адамдын бештигинде Louis Vuitton, Moet Hennessy компанияларынын президенттери Бернар Арно жана Facebook тармагынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг кирет. Бул жылы чоң ийгиликке жетишкен Илон Масктын Tesla Motors компаниясы 2003-жылы негизделген. Ал негизинен электромобилдерди жана ага тиешелүү жабдууларды өндүрөт. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген улан менен бурул 7 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп, ар кандай тоскоолдукка карабай жакында эле баш кошушту. Өзгөчө түгөлөрдүн үй бүлөлүк жашоосу менен кабарчыбыз таанышып келди. Улан Асанов төрөлгөндөй эле айнек сөөк оорусу менен төрөлүп, 16 жашына чейин кыймылдаса эле сөөгү сынып, бир топ кыйынчылыкты башынан өткөргөн. Ал эми жубайы шал дартынын жеңил түрү менен жабыркайт. Экөө тең өзгөчө болсо дагы кыялындагы үлпөт тоюн жасашты. Мен аябай эле бактылуумун, естественно, бүт жагынан бурул жардам берет. Көтөрүп, кийиндирип, бар жогунан не то что мындай кандай физический жагынан да эмес, моральный жагынан да кеңешесиң да, бар жок бүт. Ошондон да кой бияга мынтип эле чогуу эле чечебиз да. Мен ошо азыр аракет кылып атам чогуу чечкенге да. Өзүбүздүн себебин жагынан не то что там я мушчу дегенде эмес, чогуу чечкен ошондо анда ойнобуш керек да. Бурул үлпөт тоюнда күндөгүдөн да өзгөчө толкунданган. Анын айтымында тамак жасаганды, чай куйганды дегеле үй тиричилик жумуштун баарын кайненеси үйрөткөн. Мамам кичине айтты да, келин болгондо мындай коят, анан тиндей коят деп эле айтты. Анан кийин мен всегда я думаю да, мамам мага мындай айтпады беле, анан тиндей айтпады беле, мындай кой, анан апага кичине коят. А мен башында келгенде уланга эле биринчи чайды коюп, уланга эле бериптирмин да. Анан мамам, или папамбы айтты да, эң биринчи папаңа куй чайды деп.
Анан мен кечирим сурадым да, кечирип койгулачы депчи. Уландын ата-энеси 2015 жылдан тартып өз үйүнө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, кыздарды багат. Аларга мээримин төгүп, өз үй бүлө мүчөлөрүндөй кабыл алышкан. Мен өзүм жумуштан чыгып үйгө отурганда алалычы деп эметсем, анан жолдошум биринчи макул болбой, бул деген өтө жооптуу иш, биз муну кыла албайбыз деп. Анан баары бир баягы балдарды көрүп жүргөн, майрамдарда, каникулда биздикине келип жүрчү, выходной күндөрү. Анан ошо балдарды билген үчүн эметти окшойт да, макул деп аябай кыйналып, чарчаган кезде ушунун мага эмне кереги бар эле деп чыдап салгым келет да. Бирок бул баары бир сооптуу иш сизге. Бирок баягы балдардын өзгөргөнүн көргөндө бизге кадимкидей күч кубат берет да. Кошумчаласак, бул үй бүлөдө баш аягы 10 адам жашайт. Баары бири-бирине күйүмдүү. Ар бири ийгилик жараткан сайын кубанып турушат. Карап отуруп, өз очогуна өзгөчө адамдарды батырып, тарбиясын берген Жалил мырза менен Айгүл айымга ыраазы болосуң. Нурай Кайратова, Жаныбек Эгембердиев, СТВ, Москва району. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта калыңыздар.